Bilim serisi intellektualдык oyunu Kreatif Talim Bilim Берүү Мектебинен 8 класстан 10 класска чейинки окуучулар катышат. Бул таймашта окуучулар өзүнүн ушул убакка чейин алган билимдерин баардык предметтерге камтылган суроолор боюнча жооп беришет. Балдар бул интеллектуалдык оюнда эмнелерге жетишип атат? Бул жерде баардык алган билимдерин кайталоо, биринчиден, экинчиден дүйнөлүк деңгээлдеги суроолор болушу мүмкүн, ар кандай предметтерден болушу мүмкүн. Биздин окуучулар Германияга өткөн интеллектуалдык таймашта биринчи орун алган. Ошонун бирден бир негизги себеби ушул билим сериси деп ойлойбуз. Анткени билим серисинде алган билимдер менен Германияда өткөн ушул сыяктуу интеллектуалдык оюнда биздин командабыз жалпы жыйынтыкта биринчи орунга ушул оюндун аркасы менен жетти деп ойлойбуз. Билим сериси бизге көптөгөн пайда берет. Анткени бизден классыбыз менен чогуу бир команда работаны жакшыраак кылабыз жана көптөгөн жаңы маалыматты алабыз. Андан тышкары биз деген башка класстар менен жаңы мамиле түзөбүз. Бул менин оюмча бул эң пайда жагы да. Билим серисине даярданып атып, биз дагы көптөгөн билимдерди, жаңы нерселерди үйрөндүк. Кругозорска аябай жакшы болот, анткени биздин кругозорубуз чоңойтуп, көптөгөн нерселерди билебиз. Üçüncü orundu Muras komandası 9. klası oldu. İkinci orunda Antanta komandası 9. klası oldu. Aleni bilim serisi intellektuallık oyununda birinci orundu anıldıran Intımak komandası 8. klası adamlar. Birinci olarak şartlarında var. Bu zamanda öldürülür. Sınıfından Intımak'ın bölümünü birinci olarak çıkmadı. Nasıl olarak çıkıyor? Namın Kemal Cüret oldu. İkinci orunda bu 9. klasına Cenişov Beysultan Alemi 3. orunda 9. klasından Manat Kur'an komandasından Yedinay ile oynayan 3. orunda.